Урматтуу спортсмендер, урматтуу машыктоочулар, мына бүгүн биз баарыңыздар менен биргеликте 2018 жылдын жыйынтыгын чыгарып атабыз. Бүгүн силер бул жерде жыл мыктылары отурасыздар. Бул оңой олтон келген жери жок. Быйыл өзгөчө, башка жылдарга салыштырмалуу абдан жемиштүү, абдан мындайча айтканда жыйынтыктар жакшы болгон жылдын бири болуп атат. Муну эки эле биз спорт коомчулугу эмес, жөнөкөй жарандан баштап президентибиз да айтып атат, өкмөт башчылары айтып атат, жогорку кеңеште да белгилеп атат. Спорт быйыл чындыгында биз үчүн абдан жакшы жылдардан болду. Ошондон ушул жакшы жылдарга жеткирип аткан машыктоочулар, силер спортсмендер болуп атасыңар. Дүйнөлүк деңгээлде Кыргызстандын желегин көтөрүп, Кыргызстанда ушундай спорт жетишкендиктер бар экенин даңазалап атасыздар. Андан тышкары быйыл биздин өлкөбүздө дагы көптөгөн дүйнөнү дүңгүрөткөн мелдештер болду. Жылдын башында эле спорттун күрөш түрлөрү боюнча Азия чемпионаты өткөн, жакшы билесиздер. Жакшы деңгээлде өтүп, ошол жерде биринчи жолу биздин грек-рим күрөшү боюнча чоңдор арасында биздин командабыз Азияда биринчи орунду алды. Анан көптөгөн дүйнөлүк чемпионаттарда, Азия чемпионаттарында силердин катышууңуздар менен абдан чоң жеңиштер болду. Кыргызстандын желеги көтөрүп, гимни ойнолгон учурлар көп болду. Дүйнөгө да бир жолу биз көчмөндөр оюндарын жакшы деңгээлде өткөрүп, да бир жолу таркаттык. Жеке эле чоң спорт эмес, массалык спорт жагында дагы абдан жылыштар көп болуп атат. Азыркы быйылкы жылдын жыйынтыгы менен дене тарбия спорт менен машыктыккандардын саны 15%-тен ары жака ашып атат. Ар бир айылда, ар бир жаранда ошо дене тарбия спортко түшүнүк пайда болуп, спорт менен машыккандардын саны көбөйүп атат. Командалык спортто дагы көптөгөн жылыштар болуп атат. Ошонун ушу жыйынтыгы ушу быйыл биз үчүн абдан жакшы жыйынтык деп айтабыз. Ошондуктан силерге баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Эмки жылы биз үчүн да абдан маанилүү, оор жылдардын бири. Анткени өзүңүздөр билесиздер, ушу жыйынтыктардын баары жүрүп отуруп биз Олимпиадада жакшы жетишкендик көрсөтүш керек. Ошонун алдында иштеп аткандын бир себеби болуп атат. Ошондуктан эмки жылы дагы биз үчүн абдан жемиштүү жылдардын бири болсун. Көбүрөөк Олимпиадага жолдомо алалы. Ошого да биз колдон келишинче жардамыбызды кылып, эмки жылкы жакшы даярдык менен кирелик. Быйылкы сыйлыгыңыздар кут болсун, ден соолугуңар чың болсун, спортто ийгиликтер коштой берсин. Рахмат барыңыздарга. Кыргыз Республикасынын өкмөт тандашбоо жаштар иштери дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин штаб катчысы Барминова Нуржан Арзыкуловнаны сахнаға чыгарыңыздар. Баршаңызға жолама. Эйлер адамдар жана спортчулар. Венгрияда 2018 жылы өткөрүлгөн дүйнө чемпионатынын грек-рим күрөшү боюнча күмүш медалынын ээси. Кезектеги сыйлык ээси Махмудов Хаким. Машыктоочу. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктоочусу. Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спортко эмгеги сиңирген кызматкер. Құттықтаймыз. Кезектеги инсан Орозбаев Жыргал. Кыргыз Республикасынын эл аралык даражадагы спорт чебери. Дүйнө кубогунун күмүш медалынын ээси. Азия чемпионатында 4-чү орун. Азия пар оюндарында 4-чү орунду багындырган. Машыктоочусу Жабраилов Аднан мырзаны да сахнабызга чакырабыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктоочусу. Олимпиадалык спорттун түрлөрүндө мыкты машыктоочу менен мыкты спортчуну сыйладык. Эми суд олимпиадалык спорттун түрлөрүнө өтөбүз. Грек-рим күрөшү боюнча, эркин күрөш боюнча Жумакадыров Смадияр сыйланат. Кыргыз Республикасынын спорт чебери дүйнө чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча экинчи орунду багындырган. Мыкты машыктоочуну дагы белгилөтөбү Ялыма Петр, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктоочусу. Олимпиадалык эмес спорттун түрлөрү боюнча мыкты спортчу жана жеке машыктоочуну сахнага чакырабыз. Багынбай уулу Төрөкан.
Bağlama Ulu Bayman. Улуттук спорттун түрлөрү боюнча мыкты спортчу жана жеке машыктыруучуларды сахнабызга чакырабыз. Эң иш боюнча Кыдыралиев Күмүшбек. 2018-жылы өткөрүлгөн 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 1-орун, 2018-жылы 9-май улуу жеңиштин күнүнө арата өткөрүлгөн медеште 1-орун, Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгына арата медеште 1-орунду багындырган жана ошондой эле Норус 2018 Намашында 1-орунду багындырган. Баштоочусун сахнага чакырабыз. Курманкулов Нияз. Кыргыз Республикасынын эң ким сиңирген баштоочусу. Алыш күрөшү боюнча Бактияр кызы Нурзатты сахнага чакырабыз. Нурзат 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын аталымында өткөрүлгөн дүнүйө чемпионатында алыш белбөө күрөшү боюнча 1-орун. 2018-жылы өткөрүлгөн Эрик Кенбаев эстелигине алыш белбөө күрөшү боюнча Гран-приде 1-орун. 2018-жылы өткөрүлгөн алыш белбөө күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатында 1-орунду багындырган. Баштоочусун чакырып койгон салыңыздар. Сахнага Акуев Чиенбек. Жаштар иштери жана тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Барханов Эрлан Анатольевич. Мырза, чакырып койсоңуздар. Эрлан мырза жыл жанры номинациясынын ээлерине сыйлык тапшырат. Бул Кабардино-Балкарияда ата бабага чогууга кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун аты менен тактаны жана Кыргызстандын жериги болготкон альпинисттерге дал ушул номинация эйралат, такелесе сахнабызга Селивестов Сергей мырзаны чакырабыз. Жана Данишкин Михаил. Также приглашаем Данишкина Михаила на сцену. Жыл жанры номинацияларынын ээлери, куттуктайбыз.